батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Эка Исламик банкы. Календарда бүгүн 27 апрель ардактуу достор, күнгө карай жумал эми Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу старт алды. Кызматташым Гүлкайыр Нурматова анда дароо эле дүркүрөгөн кол чыябалар менен студияга жаркылдап кирип келген коногубузду тосуп алууга даярбыз. Таланттуу ырчы жаңы толкун сынагынын катышуучусу Бек Исраилов. Саламатсызбы, Бек? Кош келипсиз. Чоң рахмат. Маанайлар кандай? Мана абдан сонун, өзүңүздөрдө. Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жолу тыгын бекен, тыгын эмес бекен? Бир аз шаарда Лев-Толстой көчөлөрүндө бар экен. Кичине ушул жерден кармалып калдым. Бирок кечиккен жокмун. Кантсе дагы өз убагында келдиңиз, э? Анда баары жакшы демек, даярдыктар дагы мыкты, э? Даярдыктар деле жакшы. Анда отургучка жакшылап отуруңуз, дагы суудан ичип, даярданып туруңуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр жана угармандар, сиз дагы четте турбай ырчы Бек Исраиловго суроолорду жаадырсаңыз болот. Саламдарды жолдоңуз, өзгөчө суроолорду күтөбүз. Ал эми Тумар Тайм шоусунун башкы өнөктөшү Эка Исламик банк 20 жылдыгын урматына чыныгы узартып төлөөнү сунуштайт. Эмерек тиричилик техникасы, планшеттер жана башка керектүү буюмдар 5 айдан 12 айга чейин ашык төлөмсүз сатып алыңыз. Кыргыз Республикасынын улуттук банкынын лицензиясы 040. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз достор. Кундуз Канатбек кызы жана Асель Кадырбекова. Ардактуу достор, Тумар радиосунун угармандары жана Тумар ТВ телеканалынын көрөрмандары, Тумар радиосунда Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо таланттуу ырчы мырза Бек Исраилов. Бек, бул жакты карап дагы салам узатып койсоңуз болот көрөрмандарга, күйөрмандардын баардыгына. Жана достор, Тумар ФМ Instagram биздин социалдык баракчабызга дагы кошулуңуздар. Ал жакта Бекке болгон суроолор болсо, баардыгын жаңыртсаңыз болот, жооп берүүгө даяр. Анда Бек, шоунун башында эле биз келишим түзүп алалы. Программанын жүрүшүндө азыр сизге түшүндүрүп берем. Ушундай сигнал жүрөт. Анан эгерде өткөрүп жиберсеңиз, ошо программанын жүрүшүндө ушул сигнал чыгар замат, мен томпокмун деп айтышыңыз керек. Ушул сигналды угар замат. Мен томпокмун, ооба. Эгерде сиз тараптан эч кандай реакция болбосо, өткөрүп жиберсеңиз, анда программанын соңунда жаныңызда сол жагыңызда турган сандыктын ичинде тапшырмалар катылган көптөгөн. Ал жакта кандай тапшырмалар бар, өзүбүз дагы билбейбиз. Аткарасыз программанын соңунда. Түшүндүк, э? Анда даяр болсоңуз репетиция кылып албайлыбы? Мен томпокмун. Азаматсыз. Жакшы. Мен чын эле томпок болуп калдым, бирок акыркы чыгылам. Ошо бул бардыгына эле болобу, же мага эле томпок деген сөздү таптыңар жагында? Конокко жараша болот да. Эми Бек, ушуда уялып жүрсө да койсо. Уялбаңыз, жарашат турбайбы? Рахмат. Жагып атабы өзүңүзгө? Эми кээ бири айтат жакшы экен, кээ бири айтат мурунку кезиң эле жакшы болчу депчи. Бирок эми көбүнчө жакшы комментарийлер болот. Билбейм. Кичине мындай кишиге окшоп чоңоюп калыпсың депчи. Жакшы, Бек, айтсаңыз, сиз көптөн бери көрүнбөйсүз, эмнегедир? Азыркы тапта эмне менен алек болуп жүрөсүз? Азыркы тапта жашоо, тиричилик. Ошол көптөн бери чуркап жүрүп бир иштерим бар болчу, ошолорго жетишип атабыз акырындап. Ырчылыктан сырткары кандай жумуштар? Бөлүшө кетпейсизби? Балким күйөрмандарга да кызык болуп жатса керек. Биз да кызыгып атабыз. Күйөрмандар менен жалпы эл менен бөлүшө кетейин. Эми бул баягы ар бир адамга керектүү эле Бишкектин ошол орто жеринен батир алгам. Ошонун аркасынан көптөн бери чуркап жүрдүм. Анан буюрса мына мен томпокмун, буюрса мен томпокмун. Анан ошол буюрса ошол жака кирип алсак, анан чыгармачылыкты баштайбыз да. Жакшы. Эми ошол эле учурда чыгармачылык менен иштеп аттык, жаңы ырларды жаздык. Буюрса жаңы клиптерди да тартып атабыз. Акыркы клип ошондо Перизат, э? Клип, ооба. Акыркы клипим азырынча учурга чейин Перизат. Буюрса мына абдан жакынкы учурларда жаңы клиптер да чыгат. Башкы ролдо Перизаттын образында сиздин жубайыңыз, э? Айжаркын.
ошондо бек айтсаңыз инста баракчаңызга үй бүлөңүз тууралуу жубайыңыз менен түшкөн сүрөттөрдү көп жүктөйсүз да, мындай көрөрмандардан мындай капачылык жокпу, мындай капа болушпайбы, таарынып мисалы? Эми жок, андай деле болбойт. Мен көрөрмандарым мени кандай десем, мага баягы тескерисинче мага эме беришет, дем күч. Баягы өзлөрүнүн ойлорун жазышат. Сен ушундай жеке жашооңду эч кимден жашырбайсың. Бул да жакшы бир сапаттардын бири депчи. Анан билбейм, эми элдер көбүнчөсү эле түшүнүшөт. Бул эми мен өзүмдүн баракчам, мен ойлойм өзүм каалагандай алып жүрөм депчи. Кыласыз. Ооба. Анан баягы ар кандай негативдүү деле сообщение, баягы комментарийлерди окубайм. Сын пикирлер. Эми ар бир эле адамда болот, бирок мен андай менен аябай көп деле кезигишпейм. Ошондо сиз тарапка аябай деле укмуштуудай сын пикирлер түшө элек экен да, буга чейин? Түшө элек, эми көбүнчөсү болду эле, негизи болгондо мындай сынып кеткен учурлар болду эле, ай деп ушу мисалы мындай ойлор келет эмеспи, инстаграмды өчүрүп салсамбы же? Ооба, болгон, андай учурлар болгон, бирок баягы мындай сүрөт эмес, башкача сүрөттөрдөн негизи көп жолуккам да андай нерселергечи. Баягы айткым келди эме депчи. Баягы келинчегим менен, жубайым менен эмес, мындай өзүмчө түшкөн сүрөттөргө көп негативдүү комментарийлер болчу да мурун. Азыр эми билбейм, менин мага кошулган баягы орусча айтканда подписчиктерим мени түшүнүшөт, мени баягы колдошот. Мен ыраазымын. Жакшы. Ардактуу достор, рекламадан соң угушабыз. Алды жарнамалык тыныгуудан кийин алдыда Акцент командасы жана Амир Ардайт. Андан соң угушабыз жана сиз тараптан салам куттуктоолорду дагы да болсо күтөбүз. Суроолор болсо узатыңыз. Конокто студияда болсо ырчы Бек Исраилов. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Туптура достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда. Жалпыңыздарга ысык салам узатабыз. Конокто болсо ырчы, таланттуу ырчы Бек Исраилов. Ардактуу достор, суроолоруңуздар болсо жадырсаңыз болот. Баса биздин Instagram социалдык баракчабызда да азыркы тапта түз эфир жүрүп жатат. Калуу тилектерди дагы узатсаңыздар болот. Бек, анда кезекте дагы бир биздин рубрикага беребиз. Сүрдөткөн суроолор деп аталат. Корккон жоксузбу сүрдөткөн суроолор дегенде? Анда отургучка жакшылап отуруңуз. Даярбыз, Даярбыз. Ооба, жок деп гана жооп бересиз. Макул. 1 мүнөттүн ичинде 20 суроого жооп беришиңиз керек. Макул. Жакшы, анда кеттик анда. Бруно Марс сизден сулуу? Жок. Көрөрманыңыздан келген каттарды жубайыңыздан жашынып алып окуйсузбу? Жок. Хайп үчүн баарына даярсызбы? Жок. Ачууңуз мурдуңуздун учундабы? Ооба. Семички чаккан жагабы? Кеде. Жубайыңызга түз эфирде сүйүүңүздү билдире аласызбы? Билдире алам. Өзүңүздү томпок деп эсептейсизби? Эсептеп калдым бир аз. Бишкектин жолдору жагабы? Жок. Майы кызматкерлер менен мушташкан учур болду беле? Жок. Бирөөнүн көзүн көгөрттүңүз беле? Ооба. Өзүңүздү башкачылардан өзгөчөмүн деп ойлойсузбу? Ооба. Үйлөнбөй кое турсам болмок деген ойлор болду беле? Жок. Чачыңызды бойойсузбу? Жок. Досуңуз Максат Садырбеков сизден кыйынбы? Кыйын. Сүрдөткөн суроолор сизди сүрдөтө алдыбы? Жок. Баарына туура так жооп берип атасызбы? Ооба. Психологко кайрылдыңыз беле? Жок. Китеп окуган жагабы? Жагат. Уйкучусузбу? Ооба. Кой сойгонду билесизби? Азаматсыз. Кантсе дагы жетиштиңиз. Бул дүркүрөгөн кол чабар сизге. Рахмат. Рахмат. Чындап эле сүрдөгөн жоксузбу? Жок. Эми кээ бир суроолор чындыгында баягы ойлонуп жооп беришке туура келдиби ошондо? Бирок эми силер дароо эле эрте жооп бер деп атпайсыңар. Ошондой да башка максат. Эмне болуп майы кызматкерлер менен мушташып жүрөсүз? Мушташкан эмесмин деп атпаймынбы? Ошондо кой туруңуз. Бирөөнүн көзүн көгөрткөнсүз, Кимдин көзүн? Сахналаш достордун балким. Жок, ал сахналаш баягы бул чыгармачылык чөйрөгө кошулгандан бери кичине токтолгом. Себеп дегенде эми баягы культуранын кишилерибиз да. Анан баягы өзүңдү өзүң тарбиялап кичине дегендей. Карманууга туура келет, анча-мынча жерлерден. Анан көздү көгөрткөн бул бир окуя болгон. Бул мектеп учурунда окуп жүргөн кез болчу. Мен эле эмес,
экөөбүз бири бирибиздин көздөрүбүздү көгөрткөнбүз да. Эмне үчүн? Сабак учурунда бир туура эмес түшүнбөстүк болуп кетип, анан мага ошо кыздардын көзүнчө мени бир сөз айтканда уят кылыпчы. Анан мен ачууланып кетип, дароо эле баягы колум өзүнөн өзү рефлекс болуп кетип, иштеп кетти. чабып ийгем да. Болбосо жакындоосум болчу. Анан көзүн кармап эле бурчка туруп эле мондай башын көтөрбөй туруп калды. Баягы кыздардын баары, класстардын баары карап эле калды да. Анан мен да баягы эмне кылып ийдим деп барып кечирим сурайын деп досум деп мынтип кучактайын десем мени чабып атпай. Ушул экөөбүз короче бири-бирибизди бастырышып, Аягы эмне менен аяктады? Кайра кечирим сурадыңарбы бири-бириңерден? Кайра кечирим сураганбыз, бири-бирибизден кечирим сураганбыз. Бул баягы жаштык кез болуп эле жакын достор эми баягы урушмайынча тура албайт го. Ошондой эле бир окуя болгон. Жакшы. Сүйүүңүздү билдире аласызбы дегенбиз жубайыңызга? Ооба. Кандай кылалы? Азыр билдиресизби? Азырбы? Бир музыкалык чыгармадан соң билдирели анды. Даярданып албайсызбы анда репетиция кылып, Сизди көрүп жатса керекчи, угуп жатса керек радио аркылуу. Ошону мен билбейм, бүгүн бир досубуздун свадьбасы болуп аткан. Ошого балким ошого даярданып болуш керек. Азыр мен да бияктан эфирден чыгып свадьбага барам. Анда сизди кыйнабай эле коелу. Макул. Анда кантсе дагы туура так жооп бердиңиз, азаматсыз. Инстаграм баракчасында бардыгы белгилүү болуш керек. Ансыз деле. Жакшы. Сапарыбыз дулайбыз, ардактуу достор. Тумар Тайм шоусунун башкы өнөктөшү Эка Исламик банк ислам принциптери менен каржылана турган депозиттерди кабарларын уктуңуз беле. Банктын аманатчыларынын учурдагы кирешеси 12,18%га чейин жетет. Дагы абдан маанилүү шарт. Эка Исламик банк шарият уруксат берген бизнести гана каржылайт. Сапарыбыз дулайбыз, достор. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Азыр дароо биздин Instagram социалдык баракчабызга кошулуңуздар. Бек суроолорго жооп берүүгө даяр. Бул жерде ошо жоопторго күлкүлөр болот. Бек ким мырдайт деп ойлойсуз алдыда? Биздин ырчыларданбы? Негизи эле ким? Эркекпи же кызбы деп? Айым. Тамаша, мырза. Мырзабы? Ооба. Макуланда. Адил Хасенов. Сиз ырдайсыз. Бек Исраилов достор алдыда бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. 18:23. Ардактуу достор, мекенибизде Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Ал эми биздин коногубуз болсо таланттуу Бек Исраилов. Жалпыңыздарга саламыбызды атабыз. Instagram баракчабызга дагы кошулууну унутпаңыздар. Каягына жетишерин билбейм. Эми келген каттар бар экен, Бек. Аларды дагы жаңырталы. Саламатсызбы, Бек? Мени бүгүнкү 27 апрель туулган күнүм менен куттуктап коюңуз. Атым Алиман деген экен. 20-16 менен аяктайм. Сөзсүз түрдө бүгүн Алимандын күнү экен. Ошондуктан Алиманга чын ден соолук, ачык маанай, ар дайым жылмайып жүрүүсүн каалайм. Ата-энеңиздер бар болсун, бир туугандарыңар менен бактылуу болуңуздар. Ошо туулган күнүңөр менен куттуктайм. Бул жака да салам айтып койсоңуз болот. Көрүп жатса керек. Жалпы туулган күн ээлерин бүгүн чын жүрөктөн куттуктайм. Жалпысын, бир эле, ооба. Бирок Алиман менен башталды, Алиманга өзгөчө. Тумар ТВ, салам, Бек, ишиңе ийгилик каалайм. Суроо, келинчегиңиз сизди күйөрман кыздарыңыздан кызганабы дейт келинчегиңиз. Жана Нурислам балама салам жолдоп коюңузчу, сураныч деген экен. Нурислам инибизге чоң салам, ишине ийгилик, окуусуна ийгилик. Кызгануу учурлар эми кызгануусуз мен оюмча бул жашоодо болбойт го дейм. Бирок кантсе деле чыгармачылыгыңызды түшүнсө керек туурабы? Ошо чыгармачылыгымды түшүнөт, мен ошого алып келаткам сөздү. Чыгармачылыгымды түшүнүп, мени баягы колдойт. Анан менин угармандарыма дагы, күйөрмандарыма дагы түшүнүү менен баягы мамиле кылат. Жардам берип келет чыгармачылыкта. Айта кетпейсизби, ошондо сиздин менеджериңиз учурдагы жубайыңыз туурабы? Эми менеджерим деп да айтсам болот, менин стилистим. Андан сырткары бул өзү дагы баягы чыгармачыл үй бүлөнүн кызы да. Анан менин 2 чыгармамдын сөзүн дагы обонун дагы жазган киши. Таланттуу турбайбы? Таланттуу чыгарма, өзү дагы ырдайт. Эмне ырдап чыкпайт? Буйруса. Дуэт ырдап чыксаңыздар, көңүлдөр. Биздин планыбызды сиз азыр айтып атасыз.
жакын карада угат экенбиз. Жакын карада угуп көрсөңүздөр бул. Абдан сонун. Рахмат. Адилет инимди май түшүнүксүз болуп калыптыр Бек байке. Куттуктап коюңузчу деген экен. Келе жаткан туулган күнү менен дептир. Май айында туулган күнү болот экен. Адилет деген жигитти туулган күнү менен куттуктайт экенсиз. Адилет мырза чын жүрөктөн келе жаткан туулган күнүңүз менен куттуктайм. Ошол туулган күнүңүздү жакшылап салыңыздар. Как раз май айында экен. Керемет кезде туулуп турсаар, жакшылап салыңыздар. Сиз сонун ырдайсыз, сортирыңызды ырдап бересизби деген экен Папури, Сөзсүз түрдө. Азыр ырдап салбайсызбы? Азырбы? Ооба, дүркүрөгөн кол чабууларды жаңырталы, сизге дем күч берели. Алдыңыздарда Бек Исраилов баштады анда. Жылмайып мени карасаң, жылуулук сезим ардайым сезилет, сен дегенде күн батпайт да таң атпайт. Ачылар барактарың барактай, сүйүү бар бир караштан жанган. Жок дебей мага жообун бергиң, просто ты мне прямо скажи, балапаны менин берим, ай. Азаматсыз. Бир бөлүгүн ырдап турам. Бул дүркүрөгөн кол чабуулары сизге арналат. Ардактуу достор, биздин Instagram социалдык баракчабызга дагы кошулуңуздар. Азыр суроолоруңуз болсо жадырыңыз, Бек Исраиловго саламдарды дагы узатыңыз. Жана буюрса, бүгүн программанын соңунда бул чыгарылышты дагы биздин YouTube каналыбызга киргизебиз, Тумар ТВнин. Ал жактан дагы бардыгын көрүп алсаңыздар болот. Сапарыбызды улайбыз, ардактуу достор. Бир музыкалык чыгармадан соң колбаса сатам оюну старт алат, өткөрүп жибербеңиз. Биздикин даамдап көрүңүз. Сонун колбаса. Менден сатып алыңызчы. Жыты тим эле буркурайт. Иш күндөрү саат 18:30да Тумар радиосунун колбаса сатам оюнунун кызыгына батыңыз. Салих халал колбасаларын даамдап көрсөңүз, сүйүп каласыз. Ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоу суланууда. Конокто болсо талантторчу Бек Исраилов. Азыр биз колбаса сатам оюнун баштайбыз. Старт алды. Радио приемниктин жана жакыныраак келиңиздер дейли. Жана бул оюн, Бек, бул оюн экөөбүздүн ортобузда жүрөт. Сиз сатуучу болосуз. Салих колбасасын болушунча мактап мага сатышыңыз керек. Даярсызбы? Даярмын, аракет кылып көрөм. Макул, сизге 1 мүнөттүк убакыт берейин. Баштады. Салих компаниясынын колбасалары өтө даамдуу. Сиз өзүңүз колбаса, ар бир адам жейт да жакшы көрөт. Ооба. Мага эң даамдуусу керек. Ошол эле учурда мен азыркы учурда диета кармап атам. Арыкташым керек. Диеталык жок. Колбасалар бар, сөзсүз түрдө. Дагы кандай түрлөрү бар? Докторский колбасалар кааласаңар бар, сервелат. Ошондой эле копченый, тоок нети десеңер тоок нети менен бар, койдун эти менен десе койдун эти бар. Дегеле койчу. Эң сонун колбасалар бир гана Салихте. Ошондуктан алыңыздар. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Диетаны да бузбайт дегендей. Мага кандай пайдасы бар? Мен ал колбасаны жесем эмне болом? Ал колбасаны жесеңиздер, сиздин организмиңизде кальцийлер көбөйөт. Кальцийлер көбөйүп, ар кандай витаминдерди өзүңүздөр аласыңар. Андан сырткары бул колбасалардын даамы дагы өтө 100% таттуу. Ошондуктан алыңыздар. Азаматсыз. Бек аракет кылдыңыз, саттыңыз, сатып алдым. Курсагымды ачып кетти ооба. Сизге бир баштык Салих компаниясынан бир баштык колбаса ыйгарууга даярбыз, ардактуу достор. Жана маалымат берип өтөлү, бир гана экологиялык жактан таза, табигый азыктардан даярдалган Салих колбасалары дасторконуңуздун көркүн ачат. Халал стандартына 100% жооп берген Салих колбасаларын тандаңыз. Телефон номери 555 20 52 22 24. Дагы бир жолу айтылайбыз, 555 52 22 24. Бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Тумар радиосунда колбаса сатам оюну. Салих халал колбасаларын даамдап көрсөңүз, сүйүп каласыз. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда жана Тумар
ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Конокто болсо ырчы Беки Исраилов. Сонун суроолор келип атат. Биздин Инстаграм социалдык баракчабызга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Кошулуңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар баарыңыздарды чакырабыз. Эфирге дагы ошондой эле Инстаграм баракчасына дагы келиңиздер. Туптура. Плюс биздин WhatsApp номерибиз достор 770-96-1025 номерибиз 61 0 плюс Тумар Чекит ФМ медиа порталы кызматта. Биякта келген суроолор бар экен угармандардан Бек. Аларды дагы жаңырталы, Сөккөн жеринде келди бияка. Тамашалуу эле сөзгөн көрсө. Ооба, андайлар келе берет. Салют Тумар, Бек байке, сиздин репертуарыңызда канчаларыңыз бар, айтып кетсеңиз деген экен. Репертуарымда азыркы учурда жаңы ырлардын баарын кошкондо мен томпокмун. Жаңы ырлардын баарын кошкондо 35-40га жакын чыгарма. Билинбегени менен 40га жакын. Алардын ичинде кавер чыгармалар да бар. Англисче да ырлар бар. Байкашыбызча акыркы күндөрү каверлер көбөйүп баштады. Ооба, каверлер дагы басым жасап атасыз. Эми ошону дагы алып кетейин деп атам. Андан сырткары өзүмдүн дагы жаңы эл буга элек чыгармаларды дагы чыгарып атабыз. Деги эле болгон ыр тууралуу көйгөйлөрдүн баардыгын маселелерди чечип, иш кылып ырларды чыгарып атабыз. Эски ырларга дагы көбүрөөк басым жасайсыз, Эски ырларга дагы басым жасаш керек, себеп дегенде биз ырчылар аларды жаңылап алып чыкпасак, мен томпокмун болуп кетишим мүмкүн. Ошондуктан эски ырларды жаңыча алып чыгып туруш керек. Мен томпокмун. Жакшы. Жакшы. Тойлорго чыгасызбы? Чакыруулар кандай, көппү? Тойлорго чыгабыз, Кудай буйрса, заказдар жакшы эле деп койсун. Дагы бир айта бериңиз. Тойлор Кудайга шүгүр, кыргыз элибизде баягы тойлор көп болот эмеспи? Көп дагы боло берсин. Ошо тойлорго көп акыркы учурларда көбүрөөк чыга баштадым. Сиздин өзүңүздүн тобуңуз бар, музыканттар менен чогуу. Ооба, тойго чыгуунун жолдору көп менде. Көбүнчө өзүмдү чакырышат. Кээде өзүмдүн балдарым менен, группам менен лайв бенд деп коет. Жандуу ырдоого басым жасайт экенсиз, демек. Тойлордон дагы мен каякта болбойм, көбүнчө ошо жандуу үн менен ырдайм. Ошого басым жасайм. Себеп дегенде жандуу үн менен ырдаганда өзүм дагы ырахат алам. Жакшы. Инстаграмдагы суроолорго дагы жооп берип койбойсузбу түз эфирде? Концерт коесуңбу, бро дейт Баязет. Сөзсүз түрдө, себеп деген албетте бул биздин баягы жыйынтыгыбыз, биздин баягы сиздерге болгон эмкегибиз. Ошону биз сиздерге тартуулашыбыз керек. Мен томпок. Дагы окуй бериңиз. Бек, жооп бере берсеңиз болот. Когда в токмак дейт, очень скоро мен томпойгондо барам. Дагы бир аз көбүрөөк томпойн, анан барам. Мен томпок. Жакшы, дагы жооп бере бериңиз, Бек. Суранып атышат аябай. Түз эфирде жооп берип койсо болот эле деп Инстаграмда. Бербейсиңби дейт. Сөзсүз түрдө да берейин. Келиңиз, азыр ырдайбыз анда. Кайсы ырды? Карындашымды суранышкан, Ооба, карындашым. Көп кыздын арасынан өзүң гана көктөгү жанып турган чолпон элең кокустан чаң жугузуп аламбы деп колумду тийгизгенден коркор элем, ай коркор элем. Мен томпокмун. Азаматсыз, томпокторго ушундай кол чабуулар арналат бүркүрөгөн. Ардактуу достор, жарнамалык тыныгуудан кийин угушабыз. Бир музыкалык чыгармадан соң жана дароо чакырып өтөлү биздин Инстаграм социалдык баракчабызга. Ал жакта түз эфир жүрүп жатат. Кошулуңуздар, суроолорду жадырыңыздар. Конокто ырчы таланттуу мырза Бек Исраилов. Тумар Таймда сизге белек алып келе турган сырдуу рецепт. Ардактуу достор, Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм шоусу уланууда. Плюс биздин Инстаграм баракчабызга дагы сөзсүз түрдө кошулуңуздар. Азыркы тапта түз эфир жүрүп жатат. Коногубуз Бек Исраиловга суроолоруңуздар болсо, каалоо тилектер болсо азыртан жадырыңыз. Жана азыр болсо биз оюнга кезек берели. Бек, бул оюнда сиз тамак даярдап келдиңиз, бир даамдуу.
угармандарды чакырабыз. Студиябыздын номери 0312510181. Азыр Бек Исраилов тамак жасайт. Кайсы тамакты жасаганын сиз айтышыңыз керек. Түз эфирде күтөбүз. Анда баштадык, Бек. Баарыңыздарды чакырабыз, достор. Сиздерге дагы даамдуу тамак, өзгөчө. Ооба. Өзгөчө даамдуу тамак. Айта берейин анда. Ооба. Даярдоо ыкмасы. Биринчиден картошканы сууга кайнатып, бышырып алабыз. Андан кийин экинчиден муздаганда кабыгын арчып, эзүү керек. Эзиш керек. Түшүнүп келатасыздар, да? Ооба. Эзилген картошкага туз аралаштырылат. Андан кийин камырды жука жайып, чарчы кылып 5 же 6 сантиметрден кесилет экен. Бешинчиси, ичине эзилген картошканы салып, камырды бүктөп, четин толук бекитүү абзел. Тура эле түшүндүрүп атам, Ооба, туп-туура. Алтынчысы, түйгөндөн кийин майланган касканга салып, 15-20 мүнөткө бышыруу керек. Андан соң бул учурда көмөч казанга өсүмдүк майын кызытып алат экенбиз. Ал эми 8-чи бышкандан кийин табакка салынат дейт. Анан эң акыркысы аны үстүнө кызытылган май менен майланган соң майда тууралган пияз, калемпир себеленип коюлат экен. Бул эмне деген тамак? Багыт бере кетсеңиз болот, Бек. Ооба, мен кичине туура эмесирээк, балким эми мындай жеңил түшүндүрбөй калышы мүмкүн. Бул тамакты кайсыл жакта көп колдонулат? Кайсы жакта көп жасалат? Көбүнчө түштүк жергесинде жакшы көп колдонулат экен. Камыр менен картошкаларына баары билген. Жакшы. Угарманыбыз келиптир байланышка. Кабыл түргө өткөзөлү. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатчылык. Кутмандуу күнүңүз менен. Рахмат. Саламатсыздар. Бек кайсы тамакты жасады? Атыңызды айта кетиңиз алгач. Атым Эльмира. Эльмира, жакшы, Эльмира. Мен ойлойм, бул вареники болуш керек деп. Жакындап келатат, Бир аз жакындадыңыз, туура. Кыргызча аталышы бар. Ооба, бул тамактын аталышы да кыргыз тилинде. Ошондуктан баштамгасын айтып коесузбу же? Жок, биринчи багыт мындай кылган. 2 сөздөн турат. Ооба. 2 сөздөн турат. Ошону аракет кылып көрөлү. Дагы бир Эльмира. Сөздөн түштүк жергесинде жазалат. Анан биринчи сөзү бул Кыргызстанда ушундай биринчи сөзү менен аталган жер бар. Жердин аталышын деле айтып койбойсузбу, Бек, анда? Тамактын аталышын тапсын мейли. Да? Ооба. Кайсыл жер? Анда Чычкан жергеси. анда Чычкан манты болуш керек. Сиз дароо эле биринчи сөздү айтып койдуңуз. Туура тапты, Бек. Ооба, туура тапты. Азаматсыз. Эльмира. Чоң рахмат. Бул дүркүрөгөн кол чабуулар сизге арналат. Сизге биздин башкы өнөктөшүбүз ЭК Исламик банктан белегибиз бар, бир баштык фирмалык белектер. Белегиңизди кайдан качан алып кетесиз, сиз ал тууралуу сизге эфирден сырткары түшүндүрүп беребиз. Телефон трубкасын койбой туруңуз, макулбу? Макул. Куттуктайбыз. Ардактуу достор, сапарыбызды улайбыз жана бир музыкалык чыгармадан соң угушабыз. Кызыктар али алдыда. Жана сөзсүз түрдө азыр биздин Instagram социалдык баракчабызга кошулуңуздар деп чакырып өтөлү. Конокто ырчы Бек Исраилов. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм кечки шоусу уланууда. Жалпы биздин угармандарга ысык салам, көрөрмандарга дагы кол булгалап салам узатабыз. Ал эми конокто болсо ырчы Бек Исраилов. Бул жакты карап дагы салам узатып койсоңуз болот. Сизди баары көрүп жатышыптыр. Достор, баарыңыздарга чоң салам. Ким ушул эфирди көрүп жатса, баарыңыздарга ийгилик. Мен томпокмун. Ай. Сонун сүйлөп келатсам эле Бек байке көп жаза бериңиз жана суроо неге мен томпокмун, арык чырай элесиз го деген смс билдирисин калтырган 20-45 мүнөт. Бул суроо мен үчүн эмес. Бул суроо бияктан бүгүнкү мен томпокмун деген сөздү ушул диджей эжекебиз мени айтып атат деп элечи. Диджей эжекебиздин аты Гүлкайыр. Гүлкайыр. Анан бул эми баягы мен арык болчумун мурунчу. Ошон үчүн баягы сурап атышпайбы. Анан кичине мен томпокмун болуп калган үчүн элдер эмнеге сен томпоксуң деп сурап. Бирок өзүңүзгө жагат да турабы азыркы келбетиңиз, азыркы томпоюп турганыңыз? Күзгүдөн карасам аяктарым чоң болуп эле мен томпокмун деп өзүмдү кайра ойлондуруп атпайбы? Мен томпокмун.
Бек байке Алимандын туулган күнү менен куттуктадык, куттуктап атат. Азамат байкенин идеясы эмеспи, мен томпокмун дедир. Жок. Ардактуу достор, сиздер азыр Instagram биздин социалдык баракчабызга кирип суроолорду узатып туруңуз. Ага чейин биз азыр маалымат берип өтөлү. Биздин башкы өнөктөшүбүз Эко Исламик банк Samsung'дун жаңысын S9-ду сатып алгыңыз келип жатабы? Эко Исламик банк аркылуу азыр сатып алыңыз. Эң башкысы ашык, төлөмсүз, үстөгү жок, 12 айга чейин. Бек, телефон алмаштырайын деген оюңуз жокпу, же болбосо жаңы телефон сатып алайын деген ойлор барбы, жокпу? Бар болчу негизи. Жакшы мүмкүнчүлүк экен. Телефонго Ооба, Эко Исламик менен сатып алсаңыз болчу да экен. Жакшы. Макул, мен эфирден сырткары кененирээк маалымат алайын. Мен томпокмун. Мен томпокмун. Көк жер айылына салам айтып коюңузчу Бек байке деген СМС билдирүүсүн. Көк жер айылы чоң салам, бар болуңуздар. 30 менен аяктаган абонент узаткан. Ырдап коюңузчу деген суранычтар аябай эле көп жолу келиптир. Ырдайбызбы Бек? Сөзсүз түрдө ырчы болгондон кийин. Макул, анда бир куплет. Программабыздагы кандай чыгармаларды? Каалаган чыгармаңызды кыргыз тилинде болобу? Орус тилинде болобу? Макул. Анда бардык айымдар үчүн, кыздар үчүн. Айымдарга арналсын. Алдыңыздарда Бек Исраилов. Кеттик анда. Девушек хороших и здесь, и там. Много на земле, а ты одна. Землю обойду 100 раз подряд, чтобы увидеть вновь любимый взгляд. Землю обойду 100 раз подряд. Мен томпокмун. Азаматсыз программабыздагы соңуна келип калды. Убакыт учкан куш деген ушул экен Бек. Анда сиз мен томпокмун деп сөздү айтышыңыз керек болчу. Программанын башында биз жакшы келишим түзгөнбүз. Ошо азаматсыз бул колчалар сизге? Утулуп калган тарап ошондо тапшырма аткарат, ошондо мен аткарып калат экенмин. Азыр сандыкты ачаардан мурун сизге ыраазычылык билдирип өтөлү. Программабызга келип бергениңиз үчүн чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жана сизге эркин микрофон. Чоң рахмат сиздерге биринчиден. Гүлкайыр, абдан булбул үндүү диджей экенсиз. Үнүңүз эч качан өчпөсүн. Тумар FM, Тумар ТВ радиосунун бардыгына чоң салам. Чоң саламдыкым, чоң ийгиликтерди каалайм, чоң рахматымды билдирем. Ал эми биздин угармандарыбыздын бардыгына чын ден соолук каалайбыз. Ар бир угарманыбызга, ар бир инсанга, кыргыз элибиздин жети булунун бурчуна бардыгына чоң саламды айтам. Бар болуңуздар, кыргыз элибиз тынч болсун. Келе жаткан майрамдарыңыз менен сиздер бар, биз бар, ошондуктан бар болуңуздар. Азаматсыз. Бек, сиз жеңүүчү болбодуңуз, ошондуктан биздин башкы өнөктөшүбүз Эко Исламик банктан белек тапшыралы. Чоң рахмат. Белектер жана маалымат берип өтөлү. Ардактуу достор, дагы бир Эко Исламик банк ыңгайлуу шартта автоунаа сатып алыңыз узартып, төлөө мөөнөтү 5 жылга чейин. Ошондо Эко Исламик банк аркылуу машина сатып алсаңыз 1 айдан 5 жылга чейин бирдей көлөмдө бөлүп төлөөгө мүмкүн болот. Программабыздагы соңуна келди. Сандыкты ачканга жетишип калалы. Мен эмне тапшырма аткарам ошондо? Эмне катылган? Өзүм дагы билбейм. Чындыгында Бек, эмне катылганын? Бул жерде бирөөсүн алып чыгасыз. Ооба. Так. Ай. Так. Тоок корозун кызгангандыгысын турап бериңиз дейт. Макул. Программанын соңунда буюрса, тапшырманы аткарып биздин Instagram социалдык баракчабызга киргизебиз. Ардактуу достор, ал эми кызматта болгон аты жөнүм Гүлкайыр Нурматова. Жалпыңыздар менен эфир аркылуу ушканча коштошомун. Сизге болсо рахмат айтабыз. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм. Тумар Таймдын башкы өнөктөшү Эко Исламик банкы.